23 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Колу сынып ооруканага түшкөн бейтап көз жумган Бишкектин тез жардам ооруканасына 23 ноябрь күнү саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев барганы кабарланды. Министр 38 жаштагы тургундун өлүмүнөн кийин башталган кызматтык иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгы менен таанышып, оорукананын бөлүм башчысы менен дарыгерди убактылуу кызматынан четтетүүнү тапшырды. 7 ноябрда колу сынып Бишкектеги 4-шаардык ооруканага кайрылган соң каза болуп калган Азамат Асанкожоевдин жакындары буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болгонун айтып чыгышкан. Ошондой эле алар тиешелүү дарыгерлерди жоопко тартууну суранып, прокуратурага арызданышкан. Ал эми оорукананын жетекчилиги 22 ноябрда Кактус басылмасына бейтап дарыгерлердин сунушуна карабай операциядан жана ооруканага жатуудан баш тартканын билдиришкен. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 23 ноябрь таңкы саат 5:30-дан тартып Жайыл районундагы Сосновка, ошондой эле Токтогул районундагы Арал постунда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилгенин кабарлашты. Маалыматка ылайык, чектөө Бишкек-Ош унаа жолуна кар жаап жатканына байланыштуу. Кырсыктарды алдын алуу, жарандардын кырсыкка кабылуусуна жол бербөө жана жол тыгындарын болтурбоо максатында киргизилди. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги ушул тапта жолдор тазаланып, кум себүү иштери үзгүлтүксүз жүрүп жатканын белгилешти. Аны менен катар чынжыры жок жана жайкы дөңгөлөк менен чыккан унаалар жолчулардын ишини тоскоол болуу менен жасалма тыгын жана авариялык абал жаратып жатканын эскертишти. Тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат, деп жазды мекеменин басма сөз кызматы. Депутат Дастан Бекешев жогорку кеңеште курулуш лоббиси кайрадан жеңип кеткенин билдирди. Бул тууралуу ал 22 ноябрда Telegram каналына жазды. Бекешев бул тууралуу сапатсыз курулуш, калктын аз кыймылдуу топтору үчүн курулуш нормалары менен эрежелерин сактабаган, жер титирөөгө туруштук бербеген имараттарды жана курулуштарды куруу үчүн курулуш компаниялардын жоопкерчилигин күчөтүү боюнча мыйзам долбоору парламенттен өтпөй калганын комментарий берип жазды. Бул мыйзам долбоорун жарандардан келген көптөгөн арыздардын жана курулуштардагы бузуулардын айынан демилгелегем. Өзүм да кабылгам. Бирок мам курулуштун директорунун орун басары депутаттарды бизде курулуш кынтыксыз жүрөт деп ишендирип айтты. Сапатсыз курулуш жок. Бардык жерде пандустар орнотулуп атат. Кээ бир депутаттар андан ары кетип, такыр эле курулуш компаниялардан жоопкерчиликти алып жатышты. Алар долбоорду кандай чийип берсе, ошондой курушат дешип, деп жазды Бекешев. Ал курулуш компаниялары депутаттар менен жакшы иш алып барып, убакыттан утушканын жазып, имаратты сапатсыз куруп, жарандарды алдагандарга эртелигеч жоопкерчилик келерин кошумчалады. Бекешев бул боюнча мыйзам долбоорун 2023-жылы мартта демилгелеген. Депутат аталган мыйзам долбоору менен имараттарды жана көп кабаттуу үйлөрдү сапатсыз куруу үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү сунуштаган. Ал бул мыйзамды демилгелеп жатканда курулуш тармагындагы мыйзамдар либералдуу болуп аткандыктан көптөгөн компаниялар сапаттуу курулуш материалдардан үнөмдөп, имараттардын жер титирөөгө туруштугун текшербей, аз кыймылдуу адамдарга шарт түзүү нормаларын сакташпай, ошондой эле коммуникацияларды тартпай жатышканын айткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Женга кайманаты менен таанымал Кадыр Досонов мыйзамдагы ууруу түшүнүгүдөн баш тартканына карабастан криминал менен алектенгенин улантып жатканын билдирди. Бул тууралуу Ташиев жогорку кеңештин 23 ноябрдагы жыйынында айтты. Ал баарынын көзүнчө мыйзамдагы ууруу түшүнүгүдөн кайттым деген эле. Бирок жок, ал баш тарткан жок. Ал экранга айтып коюп, криминалдык иштерин улантып жатат. Криминалдык ишин улантпагыдай кылам. Ал мындан ары эч качан уюшкан кылмыштуу топтун лидери болбогондой кылам. Бул ар бирине тиешелүү. Мен биздин өлкөдө уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Эч ким эчкимге жүк артпайт деп убада бергем. Ишкерлер тынч жашап, тынч иштешет. Болгону мыйзамды сактап, салыктарын төлөшсүн. Болду, болгону ошол, деп билдирди Ташиев. Ошондой эле ал Женга ТИЗОдо отуруп, дагы деле кылмышкерлерди башкарып, ишкерлерди алым төлөтүп жатканын кошумчалады. УКМКнын башчысы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөштү башташ үчүн 2 жыл даярдык көргөнүн да белгиледи. Райым Матраимов да, Камчы Көлбаев да, Женгада эч кимиси эми эч кимди башкарбайт. Баарын эми өлкөбүздүн мыйзамы башкарат. Бул президентибиздин биздин алдыбызга койгон башкы максаты, деп кошумчалады Ташиев. Крим төбөл Женга уурулук түшүнүктөрүнөн 2023 жылдын октябрында, тагыраагы УКМК
МК Крим Төбөл Камчы Көлбаевди атайын операция учурунда жок кылгандан кийин баш тартканын билдирген. Мыйзамдарды бузганым үчүн мыйзам боюнча жооп берип жаттым. Азыр менин эч кандай криминалдык статусум жок. Биздин Кыргызстанда тынчтык жана бейпилдик өкүм сүрсүн деп билдирген анда Дженга. Дженганын өзү 2023-жылдын январында дагы бир уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн өлтүрүүгө шектелип кармалган. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. 1 май райондук сотунун 16 ноябрдагы чечими менен Грек-Рим күрөшү федерациясынын вице-президенти Ахрор Иминовдун бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Ал 4 декабрга чейин эч жакка чыкпоо жөнүндө тил каттын негизинде бошотулду. Маалыматты 23 ноябрда клубко соттун басма сөз кызматы тастыктады. Иминов 11 октябрда кармоо учурунда жок кылынган Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого шектелип кармалган. Ага уюшкан кылмыштуу топ түзүү же ага катышуу беренеси менен иш козголуп, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал жүктөрдү ташуу жана логистика боюнча бир катар компаниялардын ишмердүүлүгүнө катышып, алардан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн жалпы кассасына салык деп аталган нерсени, болжол менен пайданын 30%-ын чогултууга катышканы аныкталды, дешкен болчу атайын кызматтан. 23 ноябрда Жогорку кеңештен министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров 2022 жылга карата республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча отчет берди. Анда ал саясий коррупцияны демонтаж кылуу президент Садыр Жапаровдун командасынын эң башкы жетишкендиги болгонун билдирди. Анын эң башкы далили Кумтөр. Ал элге кайтарылды. Мындан тышкары $300 миллион Мегаком, $75 миллион Бител, $18 миллион Манас банкы жана таш көмүрдөгү $60 миллион завод кайтарылды. Эл аралык арбитраждык 11 иш боюнча жеңишке жеттик, деди Жапаров. Ошондой эле Минкаптын башчысы саясий коррупцияга каршы күрөштүн акыркы эпизоду болгон уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш тууралуу эскерди. Анткени бул дагы саясий коррупциянын элементи катары саналган жана акыркы 30 жылда өлкөбүздүн гүлдөп өнүгүшүнүн шарты болгон деп кошумчалады ал. Муну менен катар Жапаров Минкаптын ичинде эч кандай келишпестиктер, ошондой эле аткаруу бийлиги менен Жогорку кеңештин ортосунда дагы маселелер жоктугун белгиледи. Талас районунда өспүрүм кыздын зордукталганын жашырууга шектелген аймактык милиция бөлүмүнүн башчысына 60 000 сом айып салынды. Маалыматты клубко 23 ноябрда Жогорку соттун басма сөз кызматынан тастыкташты. Мындай чечимди 20 ноябрда Талас райондук соту чыгарды. Укук коргоо органынын кызматкери жашы 7 элек кыздын зордукталганы тууралуу кылмышты жашырууга жана акысына 70 000 сом пара алууга айыпталып жаткан. Соттон шектүү пара алуу беренеси боюнча акталганын, ал эми кылмышты жашырганы үчүн 600 эсептик көрсөткүч түрүндө жаза алганын белгилешти. Үстүбүздөгү жылдын март айында башкы прокуратурадан Талас райондук милициясынын аймактык бөлүмүнүн башчысы жашы 7 элек өспүрүмдү зордуктаган айылдашынын кылмышын жашырып, 70 000 сом пара алганы аныкталганын билдирген. Көзөмөл органы анда тергөө аяктап, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, иштин материалдары сотко өткөнүн кошумчалаган болчу. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубтун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Баткен облусунда 52 тургун бизнес идеяларын ишке ашыруу үчүн 1 миллион сомго чейинки кайтарымсыз гранттарды алышты. Бул тууралуу клубко 22 ноябрда Баткен облустук администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, долбоор Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы жаңы рейшин аймак демилгесинин алкагында пандемиянын кесепеттерин азайтуу боюнча иш-аракеттердин уландысы катары уюштурулду. Анын башкы максаты жергиликтүү калктын ишкердигин колдоо болуп саналат. Долбоор үстүбүздөгү жылдын башында башталып, жалпысынан 2000ден ашык арыз түшкөн. Аялдарга, чет өлкөлөрдөн кайтып келген мигранттарга жана жаштарга өзгөчө көңүл бурулду. Грант алуучулардын басымдуу бөлүгү билим берүү, туризмде өнүктүрүү, эмерек, тигүү, ширетүү, кондитердик цехтерин, техникалык телөө станцияларын ачуу, айыл чарба кызматтарын көрсөтүү жана дыйганчылыкты өнүктүрүү жаатында эмгектенишүүдө деп айтылат билдирүүдө. Аны менен катар колдоого алынган ишмердиктердин арасында таштандыларды кайра иштетүү, Каравшын капчыгайында альпинисттер үчүн глэмпинг аянтчасын куруу, заманбап китапкана жана жаштар үчүн эс алуу зонасын түзүү сыяктуу бизнес идеяларда каралганын кошумчалашты.